Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі өтілі тұрған біздің сабағымыз 10 қырат имамдардың бірі болып есептелген, өз заманында Құран жана мурас илиминен ешбір теңдеш жоқ болған, ошондой эле Куфа шаарынын Құран окутуучу устазы деген намга ээ болгон имам Хамза рахматуллахи алейхинин өмүр баян туурасында болмокчу. Имам Хамза рахматуллахи алейхи хижри жыл сынагы боюнча 80-жылы бул жарык дүнүйгө келген. Болор бала баштан деп айткандай эле имам Хамза рахматуллахи алейхи кичинекей эле кезинде Курани Каримге өтө катуу кызыккандыктан анын устазы имам Амаш рахматуллахи алейхи ага жүздөнүп карап, "Хада хабрул Кур'ан", бул Курани Каримди мыкты окуучу чебер кары деп дайыма кайталап айтар эле. Белгилүү алым Абдулла бин Муса рахматуллахи алейхи айтат: "Ма раайту ахадан акра мин Хамза". Мен имам Хамзадан дагы Курани Каримди мыкты коозун менен окуган эчбир чебер карыны көргөн эмесмин. Ибн Зубайр рахматуллахи алейхи айтат: "Мен имам Хамза рахматуллахи алейхинин эчбир адам билбеген өтө бир таң алыштуу окуясын билемин. Ал окуя мындайча: күндөрдүн бир күнүндө мен имам Хамза рахматуллахи алейхини зиярат кылып, анын бөлмөсүнө киргенимде, имам Хамза рахматуллахи алейхи ыйлап олтуруптур. Ошондо мен андан: "О имам Хамза, сизге эмне болду? Эмне үчүн сиз кыжалатсыз? Эмне үчүн сиз ыйлап жатасыз?" деп сураганымда, имам Хамза рахматуллахи алейхи мага карап: "Ва кайфа ла абки? Каанни арадту ала Аллахи азза ва жал". Кантип мен ыйлабайын? Себеби мен түшүмдө Аллах субханаху ва тааланын өзүнө Курани Каримди окуп берейин деп жатыптырмын. Ошондо Аллах субханаху ва таала менин атыма атап: "Я Хамза, иқраил Кур'ан". Эй Хамза, сен Курани Каримди мага окуп бергин деди. Ошондо мен Аллах субханаху ва тааланын өзүнө Курани Каримди окуп бердим деп өз түшүн толук баяндап айтып берет. Карай турган болсок, имам Хамза рахматуллахи алейхи Курани Каримди жан дилинен мухаббат менен уккандыктан, жада калса түшүндө Аллах субханаху ва тааланын өзүнө Курани Каримди окуп берген. Аллах субханаху ва таала бизге дагы Куранга болгон мухаббатты насип кылсын. Жана имам Хамза рахматуллахи алейхинин өзгөчө сыпаттарынын бири, ал адамдарга Курани Каримден сабак берип, анын ордуна эчбир акыл алган эмес. Күндөрдүн бир күнүндө Куфа шаарынын атактуу адамдарынын бири келип, имам Хамза рахматуллахи алейхи Куран окуп берет. Куран окуп бүткөн соң, анын ордуна акы катары өтө көп өлчөмдөгү дирхамдарды бергенде, имам Хамза рахматуллахи алейхи: "Ана ла ахуду ажран алал Кур'ан". Курани Каримден сабак берип, анын ордуна мен эчбир акы албаймын. "Аржу би заликал фирдаус", балким ушул кылган ишимдин ордуна Аллах субханаху ва таала мага кыямат күнү фирдаус бейишин берүүсүн үмүт кыламын деп, ал дирхамдарды кайра өз ээсине кайтарып берет. Ошондой эле имам Хамза рахматуллахи алейхи мурас илимин терең билген, эң жогорку деңгээлде өздөштүргөн өтө чебер алым болгон. Бул туурасында имам Абу Ханиф рахматуллахи алейхи мындай деп айткан: "Ли Хамзата шай'ан галабтана алейхима ласна нуназиука фихима". Имам Хамза бизден эки нерседе озуп кеткен. Ал эки нерседе биз ага эч качан жете албайбыз. Алардын бири Кур'ан, экинчиси бул мурас илими. Ошентип улуу имамыбыз өз өмүрүн толук Курани Каримдин кызматына арнап, хижри жыл сынагы боюнча 156-жылы Ирак жергесине жайгашкан Хулван аттуу шаарда 76 жашында төлүктүү ахиретке сапар тартат. Аллах субханаху ва таала имам Хамза рахматуллахи алейхиден толук разы болуп, кыямат күнү фирдаус бейишинен орун берип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу кошуна кылсын. Ибн Мужахид рахматуллахи алейхи имам Хамза рахматуллахи алейхинин окуучуларынан эки окуучусун тандап риваятчы кылып алган. Ал эки риваяттын биринчиси Халаф бин Хишам, экинчиси Халлат бин Халид. Бул эки риваятчы имам Хамза рахматуллахи алейхинин кыраатын имам Сулейман рахматуллахи алейхи аркылуу риваят кылган. Ошондой эле бул эки риваят ортосунда айырмачылыктар өтө эле аз болуп эсептелет. Азыр болсо имам Хамза рахматуллахи алейхинин кырааты менен тааныш иретинде Халаф риваяты менен Фатиха сүрөсүн окуп машыгабыз. А'удзу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдина as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Бул окулган Фатиха сүрөсүндө биз окуп жаткан Хафс риваяты менен Халаф риваяты ортосунан жалпысынан 3 айырмачылык келип чыкты.
Ошол айырмачылыктын биринчиси бул Малики сөзүндө. Хafs риwayatында Малики сөзү мим тамгасынан кийинки алиф окулуп, Малики деп созулуп окула турган болсо, ал эми Халаф риwayatында мим тамгасынан кийинки алиф окулбай, Малики деп созулбастан окулат. Экинчи айырмачылык бул ас-сирото жана сирото сөздөрүндө. Хafs риwayatында бул эки сөздөгү сот тамгасы таза сот менен ас-сирото жана сирото деп окула турган болсо, ал эми Халаф риwayatында бул эки сөздөгү сот тамгасы ишман болуп окулат. Тагыраак айтканда, сот тамгасын Заид тамгасына аралаштырып, аз-зирото жана зирото деп окулат. Ошондой эле үчүнчү айырмачылык бул алейхим сөзүндө. Хafs риwayatында алейхим сөзүндөгү ха тамгасы касралуу болуп, алейхим деп окула турган болсо, ал эми Халаф риwayatында алейхим сөзүндөгү ха тамгасына домма берилип, алейхум деп окулат. Мына ушинтип биздин сабагыбыздагы өз соңуна жетип, бул сабагыбызда биз Ибн Хамз рахматуллахи алейхин өмүр баяны жана анын эки риваятчысы, ошондой эле Ибн Хамз рахматуллахи алейхинин кырааты менен кыскача түрдө таанышып өттүк. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга улуу 10 кыраат имамдарыбыздай Куранга болгон мухаббат жана өмүрүбүздүн акырына чейин Курани Каримдин кызматын насип кылсын.